Бирок дүйнөдөн оолак болуу дегенди биротоло дүйнөнү кылбай таштап коюу деген маани дагы келип чыкпайт. Эгер сен адамдардын буюмуна, адамдардын нерселерине кызыкпасаң, анда адамдар сени жакшы көрөт. Бүт катачылыктын өкүнүчтөрүнүн башы бул дүйнөнү сүйүп махаббат кылуу да. Соданы таштап туруп, өмүрүмдү ибадат менен өткөрсөм деген чечимге келдим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Зухду Аби Дарда радиаллаху анху. Абу Дарда радиаллаху анхунун дүйнөдөн оолак болуусу туурасында. Абу Дарда радиаллаху анху айтат: мен пайгамбар алейхиссалам пайгамбар болгонго чейин, пайгамбарлык берилгенге чейин содагер болчумун. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарлык берилген доор келди. Ошол мезгилде мен ислам динин кабыл алып, анан сода кылсамбы, же болбосо ибадат кылсамбы? Ибадатка биротоло берилип, ибадат менен өмүрүмдү өткөрсөмбү, же сода кылсамбы? Кимисин тандасам, же экөөнү тең бирдей кылсамбы деп ойлондум. Анан натыйжада соданы таштап туруп, өмүрүмдү ибадат менен өткөрсөм деген чечимге келдим. Бул хадисте Абу Дарда радиаллаху анхунун дүйнөгө болгон кызыкпоосу, Абу Дарда радиаллаху анхунун дүйнөдөн оолактыгы айтылып жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы берекелүү хадисинде айтып кеткен: "Изхад фи дунья юхиббукаллах". Сен дүйнөгө кызыкпасаң, Аллах Таала сени жакшы көрөт. "Вазхад ма индан нас юхиббукан нас". Эгер сен адамдардын буюмуна, адамдардын нерселерине кызыкпасаң, анда адамдар сени жакшы көрөт дейт. Дүйнөгө кызыкпоо бул Аллах Таалага жаккан, Аллах Таалага жакындата турган амал. Бирок дүйнөдөн оолак болуу дегенди биротоло дүйнөнү кылбай таштап коюу деген маани дагы келип чыкпайт. Себеби бул жашоо аспаптар жашоосу болгондон кийин адам баласы кандай болгон күндө дагы дүйнө ишин кылганга туура келет. Бир дагы пайгамбар алейхиссаламдар дүйнө кылбагыла, дүйнөнү таштагыла деп айткан эмес. Болгону бул Абу Дарда радиаллаху анхунун Аллахка болгон сүйүүсү, акыретке болгон ишеними өтө бекем болгондуктан мен дүйнө менен алек болуп, анан дүйнө тиричилигиде олтуруп, акыреттин көп сооп сыйлыктарынан кур калып кетпесем деп, Абу Дарда радиаллаху анху дүйнөдөн өзүн оолак туткан экен да. Дүйнөдөн оолак болуу дегени бул жүрөктөн дүйнөнү каалообу, дүйнөнү эңсебөө. Кээ бир адамда дүйнө жок болсо дагы, бирок мен бай болсом, бий болсом, мен көп дүйнөгө ээ болсом десе, ал дагы дүйнөгө кызыккан болуп эсептелет. Дүйнөгө таптакыр кызыкпай коюу дүйнө болуусу менен биргеликте мына ошол жакшы нерсе. Абу Дарда радиаллаху анхунун дүйнөгө кызыкпоосу туурасында бир окуя келет. Бир жолу сабак айтып, окуучуларына, шакирттерине өзүнүн насааттарын айтып жатса, жубайы кирип келет. Анан Абу Дарда: бизге коноктор келет, кээде коноктор келип турат. Биз болсо жөнөкөй жашоого көнгөнбүз. Болсо дагы, болбосо дагы бизге дүйнөнүн кызыгы жок. Бирок жок дегенде конокторго кичине салганга, конокторду сыйлаганга бир нерсе алып келсеңиз болбойбу деди да. Аял киши ар дайым ушул нерсеге көп пикир кылат эмеспи, дасторконго, тамак ашка, тиричиликкечи. Анан Абу Дарда радиаллаху анху айтат өзүнүн жубайына: ар бир инсан эртеби кечпи Алланын алдына барат. Кабырдан тирилгенде бир дөңсүлөр бар. Бийик ашуулар бар. Ошондон жүгү жеңилдер жеңил өтүп кетет дейт. Ал дегени бул жашоодо дүйнөң аз болсо, эртең Алланын алдында жеңил сурак берүүгө, жеңил Аллахтын алдында кутулууга мүмкүнчүлүктөр бар дейт. Ошондо аял дагы ыраазы болуп: андай болсо мен сиздин чечимиңизге ыраазымын, сиз айткандай болот. Биз конокторго дагы биз тамакка пикир кылбайлы деп, аялды дагы ошентип айткан экен да. Эртең дөңсө болот. Ар бир инсан ошондон өтөт. Бейишели качан бейишке кирерде байлар менен кедейлер бирдей ибадат кылса дагы, алардын бейишке кирүүсү бирдей болбойт. Кедейлер кирип кеткенден кийин байлар эң акыркы кирет да. Риваяттарда пайгамбар алейхиссаламдардын ичинен Сулайман алейхиссалам өтө көп бай болгон, андай бай ага чейин болгон эмес, жана болбойт да кыяматка чейин. Аллах Таала Сулайман пайгамбарга өтө көп байлык бийликти берген. Эми кыямат күнү бардык пайгамбарлар бейишке кирет. Даражалары бийик болот. Сулайман алейхиссалам пайгамбарлардын арасынан эң акыркы кирет. Эмне үчүн десе, Сулайман алейхиссалам
көп байлык бийликке ээ болгондуктан алардын сурагын жооп берүүгө көптөгөн убакыттар талап кылат экен. Андан кийин Абу Дарда радиаллаху анхунун дагы бир риваяты айтылат. والذي نفس أبي الدرداء بيده ما أحب أن لي اليوم حانوتا على باب المسجد لا يخطئني فيه الصلاة أربح فيه كل يوم 40 دينار وأتصدق بها كلها في سبيل الله. Bir жолу Абу Дарда радиаллаху анху Алланын затына касам ичип туруп мындай деди. Мечиттин алдында менин байлыгым болсо, бирок ошол менин байлыгым мени намаздан алаксытпаса, 5 мал намазды мечиттен окусам, амалдарыма эч кандай тоскоолдук болбосо, жана ошол соодамдан күнүгө 40 динар, 40 алтын тыйын таап, жана анын бардыгын Аллах жолуна сарптасам дагы, бирок ал нерсе мени кызыктырбайт деди. Анан бирөө сурап жатат Абу Дарда радиаллаху анхудан. "Ва такраху залика?" Мунун сизге эмне зыяны бар? Сиз күнүгө пайда таап атпайсызбы? Мечиттин алдында мындайча айтканда бир магазини же бир ошондой бир пайда киреше түшө турган бир нерсеси болсо, күнүгө алтындан 40 тыйын түшүп турса дагы бирок ал мага кызыкпайт. Мен аны Алла жолуна садака кылсам деле, ал мени эч кандай кызыктырбайт деди. Эмне үчүн сизди кызыктырбайт? Сизге пайда эмеспи садака кыласыз, жакшы амалдар кыласыз десе? Абу Дарда радиаллаху анху айтып жатат, "Шиддатул хисаб." Эртең анын сурагы кандай болот билбейм да. Өтө катуу сурак алынса, мен ага кантип жооп берем дейт. Эртеби кечпи Аллахтын алдына барганда пенделерден Аллах Таала сурайт. Ар бир неаматтан. Куранда келген: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Сумма латусалунна йаума идин анин наим." Соң силер кыямат күнү сөзсүз түрдө жакшылыктардан сураласыңар дейт. Аллах Таала бизге эмне жакшылык берген болсо, Алла өмүр берди, күч кубат берди, байлык бийлик берди, бала чака берди, амандык, тынчтык берди, ден соолук берди. Алла субханаху ва таала бизге аба, таза аба, ушундай бир таза Алла субханаху ва таала жерлерде Аллах Таала бизди жашатып койду. Эми ушулардан дагы сурагы болот экен. Биз ошол суракты эч качан унутпашыбыз керек экен. Эгер биз ар дайым сурактын пикирин кылсак, эртең Алланын алдында ушул неаматтарга кантип жооп берет экенмин, амал китебим оң колуман берилеби, сооп иштерим көп болобу деп кыжалат болсок, анда бизде дүйнөгө болгон кызыгуу болбойт эле, дүйнөгө болгон үмүт болбойт эле. Себеби дүйнөгө кызыгуу баардык катачылыктын башы деп пайгамбарыбыз хадисте айтат да. Бүт катачылыктын өкүнүчтөрүнүн башы бул дүйнөнү сүйүп махаббат кылуу да. Абу Дарда радиаллаху анху айтат, биз менен кедейлердин эч кандай айырмачылыгы жок. Абу Дарда радиаллаху анху өзү кедей болгон, жөнөкөй болгон. Ал айтат, биз менен байлардын эч кандай айырмачылыгы жок. Баардыгыбыз бирдейбиз дейт. Байлар тамактанып тамак жеп жатат, биз ачка калган жокпуз. Биз дагы тамактанып атабыз дейт. Күнүгө алар дагы тамак жейт, биз дагы тамак жейбиз. Байлар суу ичет, биз суу ичпей калган жерибиз жок. Биз деле суу ичип атабыз. Дагы байлар өздөрүнүн байлыктарын карашат дейт. Уйларын, койлорун, базарларын, нерсе буюмдарын, товарларын карашат дейт. Аларды биз деле карайбыз дейт. Эч айырмачылык жок дейт. Ал жегенди биз ичебиз, ал ичкенди биз ичебиз. Ал караганды биз да карайбыз дейт. Бир эле айырмачылык бар. Эртең байлардан сурак болот, кедейлерден сурак болбойт дейт. Аллах Таала бардыгыбызга ошол пайгамбар алейхиссаламдын, сахабалардын зухуд, дүйнөгө кызыкпаган жакшы сыфаттарын Аллах Таала баарыбызга насип кылган болсун. Жана дүйнөнүн сүйүү махаббатын жүрөгүбүздөн биротоло тазалап салсын.